Assalamu алейкум. IT тармагындагы адистердин бири болгуңуз келеби? Акчалуу жана дайыма жумуш менен камсыздалып, бирок кара жумуш менен иштегиңиз келбесе, анда экранга үңүлүңүз. Азыркы жана келечектин кесиби бул IT тармагы. IT тармагында кайсы бир кесиптин адиси болсоңуз, каалаган мамлекетте сиз каалаган акчага, каалаган учуруңузда иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Ушул кесиптин топ 5 тармагы менен таанышыңыз. Графикалык дизайнер. Көркөм жаратмандыкты, креативди талап кылып, графикалык дизайнер ичинен бир канчага бөлүнөт. Сизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн жалпак тилде түшүндүрө кетейин. Сатыкка чыгуучу буюмдардын, ал эле эмес күнүмдүк тамак аш, ага колдонулуучу азыктардын этикетка жана жасалгалоосу, кийимдеги чийме сүрөт, жазуулар, гезит, журнал, китептердин, брошюралардын, визиттик карточкалардын сырткы көрүнүшүн, логотиптер, фирма, компаниялардын аталышы, ал эле эмес биз колдонуп жаткан веб-сайттар, программалар, оюндардын жасалгалоосу графикалык дизайнерлердин жумушу. Айлык акысы канча десеңиз, орто эсеп менен алганда Европа, Америка Кошмо Штатында $3000 $5000 чейин. Казакстанда алсак 150 000 теңгеден 300 000 теңгеге чейин. Кыргызстанда 15 000 сомдон 40 000 сомго чейин. SMM адистиги. Social Media Marketing. Бул социалдык тармактагы контентти көбөйтүү, башкача айтканда атайын бир аккаунт баракчанын ишин жүргүзүү. Ал баракча буюм саткан, билим берүүчү же белгилүү бир адамдын, фирманын, компаниянын, ошондой эле партиянын официалдуу баракчасы болушу толук мүмкүн. SMM адиси баракчага маалымат, видео тасма, сүрөт жүктөп, кызыктуу текст жазуу менен бирге белек берип, акция оюндарды өткөрөт. Кардарларынын, катталуучуларынын суроолоруна жооп берип, контент кармап, өнүктүрүп, өстүрүү башкы милдети болуп эсептелет. Орто эсеп менен 5000 сомдон 70 000 сомго чейин акча таба алышат. Программист. Программисттик кесиптесе эле эң биринчи эле оюбузга хакер же компьютердин тетиктерин чачып чогултуп салган адамды элестетебиз. Жок. Программист бул ар түрдүү, ар тарапта колдонулуучу программаларды иштеп чыгуучу адис. Электрондук саатыбыздан баштап телефондогу, компьютердеги, кир жууган автоматтык машина жана башка ушул сыяктуу жасалма интеллекттеги программалардын бардыгын программист жазып чыгат. Оба, туура эле уктуңуз, жазып чыгышат. Дегеним, биз колдонуп жаткан WhatsApp, Telegram же Instagramды алсак, бул сандардан жана тамгалардан турган алгоритм. Программисттердин программаларды жаза турган өздөрүнүн бир нече тилдери бар. Эмгек акысы $500 баштап $1200 жана андан да жогору акча таба алышат. Motion дизайнер. Бул кесипти аркалагандар 2D графиканын негизинде кыймылга келтирүү үстүндө иштейт. Башкача айтканда анимациялык жасалгалоо, кооздоо десек да туура болот. Motion графика өзүнүн ичине видео, аудио жана текстти бириктирип, анимациялык сюжет менен максималдуу маалымат берет. Motion дизайнер бул жаңыдан талап боло баштаган өтө перспективдүү кесип. Бул кесиптин кызматын телевидение, интернет, мобилдик программалар, жарнактар кеңири колдонушат. Айлык акысы 20 000 сомдон 80 000 сомго чейин. «3D аниматор мультипликатор». Бул кесипке да суроо талап өтө чоң. Аниматордун иши программанын жардамы менен каармандын мүнөзүн жандандыруу, аны кыймыл-аракетке алып келүү. Бул кесиптин түйшүгү чоң жана майда жумуш болуп эсептелет. 3 жаштагы наристеден баштап
чоңдорго чейинки көрүп жаткан мультфильмдин түрлөрү 2D, 3D аниматор мультипликаторлордун колунан жаралат. Албетте, бул кесип ичинен көп тармактарга бөлүнөт. Бирок сиз компьютердин жардамы менен ар түрдүү персонаж, каармандарды жаратуунун үстүндө иштей аласыз. Америка Кошмо Штатында $4000 өйдө алса, бизде $500 өйдө. Эскерте кетейин, айтылып өткөн кесиптердин бардыгындагы айлыктар бул орточо эсеп менен. Негизинде буйртмага алынган проекттин жумушуна жараша болот. Өз кесибиңизди мыкты билип, күчтүү адис болсоңуз, ошончо акчалуу болосуз. Дагы айта кетчү нерсе, кесиптердин адиси болушу үчүн жылдап убактыңызды коротпойсуз. Курстардан окуп, үйрөнүп алып иштей бересиз. Сиздин тандооңуз, сиздин аракетиңиз, бул сиздин жашооңуз.